Сегодня мы познакомим вас с очень интересной страной. В этой удивительной стране торговцы... Бүгүн биз сиздерди абдан кызыктуу өлкө менен тааныштырабыз. Бул таң аларлык өлкөдө соодагерлер бааны өздөрү төмөндөтүп алышат. Мындан 40 жыл илгери бул өлкө планетадагы эң артта калган мамлекет катары эсептелчү. Бул мамлекетти сейрек кездешүүчү, ар кандай жаратылыш климаты үчүн чыгыштын жомогу деп да аташат. Мында билим берүү менен медициналык тейлөө кызматтары акысыз. Жыл бою 350 күн жаркырап тийип турат. Ар бир жаш курагы жеткен жаранга үй куруу үчүн жер участогу берилет. Ал эми өлкөнүн негизги майрамында султан банктан насыя акча алгандарга амнистия жарыялайт. Жарандарга салык салынбайт. Түрмөгө үй бүлөсүнө кыянатты кылып, алажикти аттагандарды камайт. Бул өлкөдө жумушсуздук жок, үйсүздөр менен жакырлар да жок. Улуттук саламаттыкты сактоо тармагы дүйнөдөгү эң мыктылардын бири. Одна из лучших в мире. Это Оман. Бул Оман. Чыгыштагы Индия океаны менен кезиккен Араб жарым аралындагы чөлдө Оман султаны жайгашкан. Анын таржымалы 2000 жылдан ашык убакытты камтыйт. Качан 1970 жылы султан Кабус англичандардын жардамы менен тактагы өзүнүн атасы султан Саидди алмашып бийликке келгенде, Оман артта калган жакыр өлкө болгон. Жашоо деңгээли боюнча эң жакыр Африка өлкөлөрүнүн катарында турган. Сан жеткис оорулук бөлүнүүдөн жабыркап, сырткы дүйнөдөн таптакыр бөлүнүп калган болчу. Оорукана, мектеп, жол, радио дегендер болгон эмес. Атүгүл өтүк менен күндөн коргоочу көзөйнекке да тагынууга тыюу салынган. Жергиликтүү тургундар айткандай, бийликке султан Кабуздун келиши менен Оман ойгондо. Ушул күнгө чейин ал чыйралуу аракетинде. Бул өлкөдө чанда кездешүүчү абсолюттук монархия. Өлкөнү 42 жылдан бери султан Кабуз бен Саид башкарат. Анын көптөгөн портреттери шаардын бардык жерлеринде иленген. Ал жөнүндө арабтар ушунчалык эргүү менен сөз кылышканы элинин башчысына болгон сүйүүсүн, урмат сыйын айтып турат. Ушул 40 жылдын аралыгында султан өлкөсүн кедейчиликтин сазынан сууруп чыга алды. Тез өнүүгө жетишип, байлыгы боюнча финансалык кубаттуулугу жагынан теңи жок бириккен Араб Эмираттары же Катар сыяктуу өлкөлөрдөн кем калышпайт. Омандын дагы бир жакшы жагы өлкөнүн жалпы ички дүң продукциясы 64% түзөт. Мамлекет өзүнүн баштапкы өзгөчөлүгүн сактап келе жатат. Европанын маданий өнүгүү жолуна түшкөн жок. Алар бириккен Араб Эмираттарынан айырмаланып, асман тиреген курулуштар боюнча атаандашкан да жок. Албетте, мамлекеттин казынасына нефти сатуудан кирешилер түшүп турат. Тагыраагы ал мамлекеттик эмес, султандын сандыгында. Так ошол сандыкта легенда болуп элинде айтылгандай нефтинин долларлары Кария султандын резиденциясындагы жашыктарда ирээттелип салынган. Айтылгандарга караганда, азыркы бийликти такка алып келүүгө жардам бергендер менен элдин чыдамы дал ушул саны жок долларлар катылган сандыктардын бирин келемиштер жеп кеткенде кетти. Кемиргичтер доллардык купюраларды ушунчалык табит менен аймаган. Оманда 3 гана мектеп болгон. Саламаттыкты сактоо тармагы таптакыр жок эле. Жалпысынан 1,5 миң чакырымга созулган мамлекетте болгону 6 верст асфальт төшөлгөн жол болгон. Бирок мунун баары 16 жашынан Англияда жашап, 15 жылдан кийин мамлекетине кайткан мансапкор жаш башчыны уялткан жок. Биринчи ишин нефтиден түшкөн каражаттын казынага түшүшүн өз көзөмөлүнө алып, мамлекеттик кызматта иштеген коррупционерлердин тамырын кыркты. Анын үстүнө 1970 жылдары Оманда бир катар азыркы эң ири нефть өндүрүүчү жерлер ачылган эле. Эгерде 1970 жылдары Оманда калктын кирешеси ар бир жанга 300 Америка долларына жакын болсо, 1991 жылдан бери 7000 АКШ долларын түзөт. Ал эми азыр айрым маалыматтар боюнча 60.000 АКШ долларына барабар. Омандын борбору Маскат шаарында Оман куймасынын үлүшүнө тийиштүү жол 50 чакырымга созулат. Эгерде ушунчалык керилген улуу комбинатор Рио-де-Жанейро акшамдар шаары деп эсептелсе, Эмираттын борбору Абу-Даби ак илүүзүнөр шаары деп аталса, анда Маскатты тартынбай эле ак үйлөрдүн шаары деп атаса болот. Көз кубанткан 2-3 кабаттуу ак түстөгү үйлөр Омандын борбору
борборунун архитектуралык ландшафтын түзөт. Маскат азыркы көрүнүшкө акыркы 2-3-10 жылдыкта ээ болду. Бул жаштар үчүн жаңы шаар. Шаардын мэри шаар тургундарынын 60%-дан ашыгын 30 жаштагы жаштар түзөрүн айтат. Бул таң каларлык көрсөткүч. Маскатта жылына 350 жаркыраган күн чыгып турат. Июлда көлөкөдөгү абанын температурасы 40 градустан төмөндү көрсөтпөйт. Чынында 50 градус. Ысыктан коргонуу үчүн жалюзалардын же пардалардын көлөкөсүндө, кондиционерлердин шамалында бир шашка кайталанкыс даамдуу бедуин кофесин ичүүгө туура келет. Оман Персид булугундагы эң бир светтик же динден сырткы өлкө деп эсептелинет. Мында кошуналардан айырмаланып бир кыйла консервативдик монархия. Аялдар бардык жумуштарды жасай алышат. Алар таксинин айдоочусу, полиция болуп эмгектенишет. Аялдар ажырашууга арыз берүүгө да укугу бар. Ажырашуунун себеби да ар түрдүү болушу мүмкүн. Аялынын көзүнө чөп салуу же мүнөздөрү келишпей калган учурларда. Оман аялдарга бийликте кызмат кылууга мүмкүндүк берген жакынкы чыгыштагы биринчи өлкө. Азыр 4 амандык министрликте жогорку билимдүү аялдар жетекчилик кылышат. Орто билимдүүлөр мындагы 2 түрдүү ведомстводо колөнөрчүлүк жана туризм менен алектенишет. Аялдар үй бүлөдө өтө урматталат. Эненин айтканы талкууга алынбай турган мыйзам. Кесибине карата жумуш жасоо эркиндиги Оманда чектелген эмес. Мисалы, султанатта аялдар ажырашууга толук укуктуу. Себептери ар кыл болушу мүмкүн. Күйөөсүнүн алажипти атташы, уруп токмоктоо, ичимдик ичүү, атыгүл мүнөздөрү келишпесе да. Ооба, ушундайлары да бар. Коңшу монархияда бул мүмкүн эмес. Сот акырына чейин үй бүлөнү сактап калууга умтулат. Күйөөсү күнөөкөр болгон кезде айылы кайрадан күйөөгө тийгенге чейин аялына материалдык жардам берүүгө милдеттүү. Азыр кыздар мусулман дүйнөсү үчүн кеч деп саналган 23-24 жашында турмушка чыгышат. Баары жогорку билим алууга аракеттенишет. Биринчи үйүн салуу үчүн жер участогу 18 жашка толгон ар бир жаранга, ал кыз балабы, уул балабы бирдей берилет. Анын стандарттуу аянты 400 шарчы метрди түзөт. Жер участогу кайсы штатта катталуу болсо, ошол жерден берилет. Ырасы участокты бир нече жыл күтүү керек. Жер алган учурда жаран бир жолу төлөнүүчү салыкты төлөйт. Үйдү өзү топтогон каражатка салышат. Же банктан насыя алса да болот. Анын жылдык үстөгү 6%дан ашпайт. Бул мыйзам менен да бекемделген. Эгерде үй бүлөнүн кирешеси $1000 төмөн болсо, анда анча чоң эмес батир берилет. Албетте, элиталык жерден эмес. Бул социалдык турак деп аталган, адатта өтө муктаждарга, майыптарга, жесирлерге, бедуиндерге берилүүчү үйлөр. Мындай үйлөрдү шаардан оолак жакка салышат. Алар чөлдө же тоодо курулушу мүмкүн. Омандыктардын орточо социалдык абалдагы үй бүлөдө адатта 6-7 бөлмө, бир нече жуунуучу жайлары болот. Омандыктардын нефтини экспорттоодон сырткары казынасын толтура турган дагы бир башка кирешелери бар. Коңшу эмираттардын бийлиги козу карындай көбөйүп жаткан 7 жылдыздуу мейманканалар менен туристтик комплекстерге салып жаткан миллиарддаган каражаттары булуңда өзүнчө эле мейманкана курулуштары боюнча жарышууну жаратты. Эң эле көп туристтик кызматка сунушталган кызматтардын бири катары суу астындагы сүзүкчүлүү эсептелинет. Негизги кардарылары Европадан эс алганы келген үй бүлөлөр, Германиядан келгендер. Мында орус туристтерди да эсепке алышат. Ичимдикти сөз кылсак, өлкөдө ичимдиксиз кургак мыйзам. Ичимдик сатып алууга христиандардын гана укугу бар. Алда бир катар шарттар менен. Бул анын кызматы менен маянасы. Айлыгынын 10%-на ичимдик алса болот. Ал эми кызматы кайсы деңгээлдеги ичимдикти алууга боло тургандыгын аныктайт. Анын үстүнө ичимдик атайын адистештирилген дүкөндөрдө гана сатылат. Аларда болгону 4 түрү. Отелдерде же ресторандарда, баасы да өзүнө жараша. Көчөлөрүндө мас болгондор, сөгүнгөндөр, чырчы такташкандар, ар жерде жаткан пивонун бош идиштери, бөтөлкөлөр жок. Мамыр жумур тынчтык, жергиликтүү калктын жагымдуу жылмаюусу. Адамга, нормалдуу коом үчүн мындан ашкан дагы эмне керек? Персид булуңунда нефтинин кору эртеби кечпи түгөнөт. Нефт азыр эле Бахрейнде жок, жакында Эмираттарда да түгөнөт. Адистердин эсеби боюнча 2030 жылдарга нефтинин кору менен газдын кору Оманда дагы түгөнүшү мүмкүн. Булуңдун башчысынын акылмандуулугу нефтиден пайда табуудан эртеби кечпи чыгуу керектигин өз убагында түшүнгөн. Султан Кабус
Оман 2020 программасын көтөргөн. Анын башкы максаты 2020 жылы өлкөнүн экономикасы кара алтынга таянбашы керек. Азыр өлкө өзүнүн эң ири активдеринен болгон жаратылыш газын пайдаланууга даярданып жатат. Омандагы нефтинин кору 5,3 миллиард баррель экени далилденген. Бул өтө эле жупуну көрсөткүч. Нефт өндүрүүнүн азыркы арышы менен болгону 15 жылга гана жетет. Сауд Арабиясындагы нефтинин кору 70 жылга, Бириккен Араб Эмираттарында 100 жылга, Кувейтте 110 жылга жетерлик эсептелинген кара алтын кору бар өлкөлөргө салыштырганда түккө турбай калат. Адамдар султанды жакшы гана көрүшпөстөн, алар аны көкөлөтү мактап, кумир тутушат. Мындай мамиле анын өлкөсүнө жасаган кызматы үчүн ыраазычылыктары. Ар бир мекемеде, мейманканаларда сөзсүз монархтын портрети илинип турат. Анын урматына ырларды ырдашат. Дүкөндөрдө анын сүрөтү менен шарттар сатылат. Тигил телефонго чаттагычтарда да анын сүрөтү бар.